ушул бир эле суроо берейин дегем да. Мелис Жусупжанов, сиз жаңы кызматка келатсыз, куттуктайм. Чоң жоопкерчиликтүү кызмат. Бирок бул жерде шайлоочулардан бир суроо келди да, анан акча бар деген дагы сайтка чыгыптыр. Бул башкаруу кеңеш, правление, Улуттук банктык боюнча. Бул отчетто да бар экен, 206 бетте. 23 жылы ошо 7 адамдын жалпы бонусу 84 миллион сомдон ашыптыр да. Мындай айтканда, адам башына ай сайын миллион сомдон ашык. Мына ушул жерде суроо жаралып атат. Эми албетте, мындай айтканда, жогорку кесиптеги профессионалдар жакшы айлык алыш керек. Бирок миллион сом айына бул жөнөкөй мугалимдин айлыгынан 40 эсе чоң болуп атат да. Азыр орточо мугалимдин айлыгы Кыргызстан боюнча 25 000 сом. Билим берүү министрлиги берген. Эми бир 5-10 эсе болсо да макул. Бирок 40 эсе бир аз ашыкча дейм. Анткени мурунку жылдар андай болбоптур. Бул болгону 23-жылы эле болуптур. Мурунку жылдары мындан 3 эсе, 4 эсе азыраак болуптур да. Мелис Жусупжанов, ошону бир карап коюңуздар, Анткени көптөгөн суроо туудурулуп атат да бул жерде. Анан бул сайттарга да чыгыптыр бул жаңылыктар. Мен сизге ссылкасын да жиберип коем. Рахмат.